Студиябыздын ардактуу коногу бар Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти прима балерина Асель Айдарова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман таңыңыз менен. Рахмат. Студиябызга кош келиңиз, Асель айым. Алгач сизди ушундай бир эмгек сиңирген артист деген наам алышыңыз менен Рахмат. Сиз үчүн абдан кубандык. Биз дагы анан албетте сиздин баягы ушул 15 жылдык эмгегиңиздин акыбети кайтып буюрса, ушундай бир жакшы наамды алып отурасыз. Кандай болду? Күтүүсүз болду албетте. Сезимдериңиз кандай болду? Кубандым, ошо эмгегимди баалап, ошол наамды алганыма абдан кубанычта болдум. Ошол сезимдерин айтыңыз да, уктап жаттыңызбы же ким айтты, кайдан уктуңуз, эмне болду? Ооба. Ким айтты биринчи жолу? Ким сүйүнчүлөдү? Сүйүнчүлөгөнү бул чоң кеминден Ража кудагыйым сүйүнчүлөдү. Ошо сүйүктүү кудайыма чоң рахмат. Өзүңүз билбей туруп башкалар билди биринчи. Ооба. Эң кызыктуусу. Жакшы. Ушул жогоруда айтып өткөндөй эле 15 жылдан бери буюрса опера жана балет театрында баягы алдыңкы балерина деп айтылат, ведущий солист. Буюрса ушул эмгектин артынан наамга татып отурасыз. Анан сиздин баягы бүгүн биздин баягы темага байланыштуу дагы коопсуздук эрежелерин сактоо, биздин темабыз боюнча да бир аз сүйлөшөлү. Кандай эрежелер сакталат, Асель айым? Балетте, балет искусствосунда. Мындайда биздин балет искусствода эң биринчиден мындай Майя Плисецкая жазчы да өзүнүн китебинде коопсуздук мындай биздин дене мындай жылытышы керек да эң биринчиден. Андан кийин класс жасашы керек, репетиция кетет. Ошо денеңди жылытпасаң, ошол коопсуздуктар болот да, травмалар алынат, белиң ооруп калат, колуң чоюлуп калат, бутуң чоюлуп калат. Ошо эң биринчиден бул денеңди мындай жылытып, жибитип алыш керек, ооба. Демек, баягы денени толуктурду ар бир булчуңун жибитип, ишке киргизип, жибитип алып туруп, анан киргизбесең травма алуу 100% коркунучу бар, Ошондой. Ал эми биз болсо телекөрүүчүлөрдүн эсине салып өтөлү, 56-72 сандар азыр түз эфирде иштеп жатат. Асель Айдаровага эгерде сурооңуздар болсо, албетте узатсаңыздар болот. Же болбосо WhatsApp аркылуу SMS билдирүү жибериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 777-40-02-02 сандарында WhatsApp тиркемеси иштеп жатат. Анан Асель айым, сизге мындай суроо кылалы. Баягы травма алуу коркунучу сиздер үчүн мындай эң чоң көйгөй да. Анан травма болуп калганда канча убак неметесиңер? Убакыт керек, айыкканга канча убакыт керек? Анан негизи эле травмаларды канчалык көп аласыз? Анан даярданып жаткан учурда дагы травма алып калган коркунучтар барбы? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Ооба, албетте анын баары болот. Мисалы мен травма алганда 1-2 ай гипс коет, электрофорезтерди аласың, мастарды сүкөйсүң, албетте бул формадан да чыгып кетесиң да. 1-2-3 күн занимация кылбасаң, формадан чыгып кетесиң да, балеттин ошондой спецификасы да. Бирок ага карабастан мындай очень аккуратно занимация кылыш керексиң да, травма алыш. Кылдаттык менен. Ооба, кылдаттык менен. Албетте. Буга чейин дагы билебиз да, негизи балет искусствосу ушунчалык назик, жеңил көрүнгөнү менен абдан бир чоң күчтү талап кылат депчи. Асель айым, ошол тууралуу дагы айтып берсеңиз. Баягы балериналар аябай назик, ушундай бир кичинекей көрүнгөнү менен аларда ушунчалык энергия, ушундай бир күч болуш керек, Ооба. Анан кесиптештериңизден да укканбыз багы сизди көп жейт деп. Биздин эми кесип, бул шахтерлордун кесиптери менен барабар да, мындай көп энергия кетет. Ошо көп билейсиң, энергия кеткенде ошол энергияны кайра алышы керек да. Ал тамак менен уктайсың, ошол менен күчүңдү кайра келтиресиң да. Диета кармайсызбы? Кайсы тамактарды жегенге болбойт, кайсыларды жегенге болот? Мен генам
ата-энем табияттан ушундайсыз. табияттан ошондоймун. Азыр канчалаган айымдар сизди жаман көрүп атышат. Диета деле кармабайм. Абдан мантыны жакшы көрөм, лагманды жакшы көрөм. Баарын жейсиз. Баарын жакшы көрөм. Бир гана койдун этин анча жей албайм, майлуу тамактарды. Бирок манты, лагман, гүлчатай, кыздардын тамактарын абдан жакшы көрөм. Мына ушундай көрсө биз баягы көпчүлүк эле ойлоп жүргөн болуш керек, балет бийчилери ушундай бир өзүнүн сырткы келбетине, фигурасына дейбизби, ушундай бир кылдаттык менен мамиле кылып, көп тамактанбайт деп. Көрсө урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол эле эң кооз деп эсептелинген балет бийи ушундай бир күчтүү тамактанууну талап кылат экен да. Көрсө Асель айым менден кичинекей көрүнгөнү менен менден көбүрөөк тамак жейт экен. Сенден көбүрөөк күчтүү да болушу мүмкүн да, Расул. Асель айым тамакты жейт, бирок эмнегедир мен семирип бартам. Мына ушундай. Асель айым, анда театрдагы соңку жаңылыктар менен бөлүшүп атсаңыз. Спектакльдер коюлуп атат. Ооба, спектакльдер коюп жатат. Азыр мына декабрь айында Шылкунчик деген спектакльдер көп болот. Ошого силерди да чакырам, көрүп кеткиле. Бул спектакль абдан бир кооз спектакльдердин бири. Анан кийин бул жылы 15 жыл иштеп келатам. Ошого карата буюрса бир творческий вечер же бенефис жасагым келип жатат. Эң жакшы өзүңүздүн жеке ооба. Баягы жеке концерт деген сыяктуу. Ооба. Кайсыл айларга пландалып жатат? Жаз мезгилине. Азыртан демек даярдыктар жүрүп атат, э? Ооба. Эң сонун. Бизден жардам болсо сөзсүз түрдө кайрылыңыз. Рахмат. Күчүбүздү болгончо алыбыз жеткенче жардам беребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, демек жаздын келиши менен бир жакшы бир орусча айтканда творческий вечер деп коет, чыгармачыл кече бизди күтүп турат деп айтсак жаңылышпайбыз. Эң сонун жаңылык бул, азаматсыз. Анан Асель айым ушул балет дүйнөсүнө, балет искусствосуна кичинекей бөбөктөрдү дагы тартып, аларды дагы окутуп, тажрыйбаңызды өткөрүп келесиз. Ушул жаат менен өзүңүз дагы кеңирээк айтып берип тааныштырсаңыз. Ооба, рахмат. Бул экинчи кесибим деп ойлойм. Анткени ар бир балерина балет карьерасын бүткөндө педагогика жагына кетет да, кичинекей мундарды өстүрүп, өзүнүн тажрыйбасын берип, азыртан баштап мен ошо кичинекей мундарга жумада 2 жолу сабак берем. Family Sport деген комплексинде, Алматин Кахунбаева көчөсүндө. Телефон номерларыңызды дагы баарын айтып. Жакшы. Асель айым, акбарал кечиресиң, кичинекей балдардын тарбиялаганда бул өтө көп мындай илим керек да. Бирок баягы сиз профессионал деңгээлде даярданып аткандай коопсуздук, травмалык коопсуздуктар бар, коркунучтар бар да. Кичинекей балдарда кандай ал тема? Кичинекей балдарды албетте айтасың, көп чуркашат да кичинекей балдарды. Көп чуркаба, жылып кетесиң, акырын мындай машык деп, албетте өзүн дагы травма алган учурлар барбы кичинекей балдарда? Азыркы учурда жок. Бирок болуп турат. Албетте. Канча жаштан балетке барса болот бөбөктөр? 4-5 жаштан баштап мындай подготовительный курстар бар. Ошол мен мисалы 4-5 жаштан алам. Бейби балет деп коет да, булчу облегченный вариант классического танца. Профессионалдуу деңгээлде ошол баягы өзүмдүн өмүрүмдү балет менен байланыштырам деген инсандар дагы ушул мезгилден баштап баягы барып башташ керек, э? 4-5, 6-7 10 жашка чейин да. Ондон кийин болбой калат. Да. Акмарал кечигип калган экен да. Ооба. Мен 10 жаштан ашканыма аябай эле көп болду окшойт, э? Биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асель Айдарова 56-52-72 сандары биздин түз эфирде азыр иштеп жатат. Таңманай программасы. Эгерде сурооңуз болсо берсеңиз дагы болот. Аңча бизде WhatsApp'тан билдирүүлөр бар.
Асель эже сизди куттуктайм дейт. Азаматсыз сиз ушул наамга татыктуу болчусуз дейт. Дагы да болсо бийиктиктерди багынтып жүрө бериңиз, сизге чын ден соолук, анан карьералык бийиктиктерди каалайм дейт. Анан менин суроом дейт. Кеминден жазган экен, бул дагы. Тууган кошунаңыз окшойт. Өзүңүз жөнүңүздү айтып бериңизчи дейт. Келечекте кандай пландарды койдуңуз, анан дагы жеке жашооңуз тууралуу айтып бериңизчи деген суроо узаткан экен. Өзүм Бишкектен төрөлгөм. Төкөлдөш районум бар. Төкөлдөштүн 4 кызы дегенди белгилүү ал район. Белгилүү, ооба, ошол инсандардын арасында өзүмдү да кошкум келет. Ошо 2 бир тууганмын. Кичүү сиңдим бар. Чоң кеминдин келини болот. Ата энем, атам троллейбусный, транспортный жакта директор болчу, апам болсо медицина тарабында педиатр болуп иштечи. Ошо. Жакшы. Кийинки суроолор бар, биздин көрүүчүлөрүбүз дагы көтөрбөстөн берсек. Куттуктоо сөздөр аябай көп. Бирөөсүн окусам, Асель эже сизди куттуктайм дейт, жакшы бир наамга ээ болуп турсуз дейт. Сыйлыгыңыз кут болсун дейт. Анан так суроолорго өтөлү. Кече жакында эле ааламга жол берүүсүн көрдүк дейт. Анан ал жактан сиздин өмүр баяныңызга күбө болдук. Азаматсыз деги эле чыгармачыл жашооңуз абдан татаал экен, оңой көрүнгөнү менен деп жазган экен. Анан суроосу тилекке каршы артык кайрылуу болсун, атаңыз бул дүйнөдөн кайтыш болгон экен дейт. Анан азыр ушундай наамды алып атасыз, кандай сезимдер болуп атат, өкүнөсүзбү дейт ушул нерсени атаңыз билбегенине деп суроо узаткан экен. Ооба, албетте, атам мен балет дейле мен мага абдан жардам берчү да, кичинекей кезимен эле баштап. Ата, буну жасап коюңузчу, албетте жасайтчы. Ата, буну жасап коюңуз, тигини жасап коюңуз, бүт нерсени аткарчы да, сураган мындай айтсам нерселерди. Ооба, албетте өкүнөм, атам ошол кезге чейин мындай көрө албай кетти да. Жакшылык. Демек сиздин ийгилигиңизден жетишкендиктеринде атаңыздын бир чоң ролу бар. Ооба, албетте. Азаматсыз. Асель айым, эми баягы албетте балет искусствосуна баягы ушундай бир чоң тажрыйба топтодуңуз да. Анан бүгүнкү күндө биздин ушул балетке кызыккан биздин кыргызстандыктардын пайызы канчалык, анан балетке барган көрүүчүлөрдүн саны канчалык сиздин өзүңүздүн баягы байкооңуз боюнча? Кудайга шүгүр, азыр балетке келген кишилер абдан көп, кызыккан кишилер абдан көп. Аншлаг менен өтөт, аны мындай айтса болот. Мисалы, кечен эле Карсар деген спектакль болду. Погодага карабастан элдер көп болду, көрүүчүлөр, көрмандар көп болду. Ошо. Кайсыл мезгилде спектакльдер көп коюлуп баштайт? Сезон ачылып, ошол сезондон баштап эле, сезон сентябрь, октябрь айларында ачылат. Ошондон баштап эле спектакльдар коюлуп баштайт. Демек азыр кызып жүрүп спектакльдар, ооба, премьерный спектакльдар бар, биринчи жолу коюлган, мындай Лебединое озеро, Жизель, Байдерка, бардык эле спектакльдар өтөт. Биздин көрүүчүлөр кайсыл жактан тааныша алат, кайсыл күнү баягы кандай спектакль болорун? Театрдын өзүнүн сайты бар, театралдык сайт бар, интернет боюнча. Анан кийин театрында бир чоң афишалары бар. Ошол жака келип, театрдын жанына келип көрсө болот, ким кайсы спектакльдерде ойнойт, ким кайсы спектакльдерде башкы каарманы ойноп же. Сиз буга чейин баягы ушул балетте кайсыл каарман болсо баарын тең баягы образын жаратып, чагылдырып келдиңиз. Анан алдыңкы баягы сиз жарата элек образдар дагы барбы? Сиз ойной элек ролдор калдыбы? Бул театр, опера, балеттеги бүт спектакльдерин ойноп чыктым, албетте аткарып чыктым. Эми кайсы бир спектакль коюлса, албетте ойношу керек.
мындай спектакльдар болчу бизде: Ромео и Джульетта, Тщетная предосторожность, Спящая красавица. Ошол спектакльдерди биздин Бүбүсара Бишеналиева, Айсул Токумбаева деген, Рейна Нурамбетовна Чокоева деген балериналар билечү. Ошол спектакльдерди кайра мындай чыгарса жакшы болот эле деп ойлойм да. Балет искусствосы дегенде баягы салыштыруу темасы ачылат да. Анан Кыргызстанда канчалык деңгээлде балет искусствосы өркүндөгөн, анан же болбосо өркүндөбөй жатабы, же болбосо жакшы көңүл бурулбай жатат балет искусствосуна. Аны өркүндөтүү үчүн эмне иштемдер керек, эмне жумуш, эмне көйгөйлөр керек, эмне инструменттер керек? Ошол тууралуу да бир аз айта кетсеңиз. Албетте, мындай совет убагында биздин балет эң алдыңкы катарында болгон Средняя Азия боюнчачы. Азыр деле мындай келатабыз, бирок акча каражаты керек да, мындай финансирование деген болот. Спектакльдардын декорацияларын жаңы жасап, костюмдарды жаңыртып, мындай гастролдорго чыгып, көп ошондо гана балеттин дегиле театр өркүндөйт да. Демек, балет искусствосунда айлык маянанын айынан чет өлкөгө кеткен жакшы адистер дагы бар. Албетте. Анткени балет искусствосу абдан кыска. 20 жыл, 18 жашыңан баштайсың, 38 жашыңда аяктайсың. Албетте, ошон үчүн ар бир артист мындай ошол кичинекей кыска өмүрүндө, балет өмүрүндө бийлеп алсамбы, көп гастролдоп алсамбы деп албетте башка өлкөлөргө кетип калышат да. Гастролдогон учурлар сиздерде болобу? Негизи эле гастролго чыгыш керек, балет искусствосу менен, театр менен элдерди тааныштырыш керек деп канчалык бат гастролго чыгып турасыздар? Же такыр эле бул иш багы жүргүзүлбөй жатабы? Азыркы убакта аз болуп калды гастролдор, чын айтсам. 2009-жылы Түрксой боюнча мындай международный деп айтсам болот, опера Көраглы деген болгон. Ошондо биз Азербайжан, Туркия, Казакстан, анан Кыргызстан болуп, ошол шаардарга концерт, спектакльди койгонбуз да. Ошондон бери мындай чоң гастролдор боло элек. Ал эмнеден улам болуп жатат? Бул балетке болгон кызыгуунун жоголуусу же болбосо башка бир көйгөйлөрдөн? Баары, мен ойлойм, акча каражаты деп. Баары бир ушул нерсеге келип такалат. Жакшы. Асель айым, алдыңкы күндөр биздин көрүүчүлөрүбүздү кайсыл спектакльдерге чакырып кетесиз? Январь айында Аккуу көлү болот, ошондо мен баш каарман аткарам, ошондо келип көрүп кетсеңер болот. Январдын канчасы? Январь азыр такталып элек. Ооба. Демек, ошол балет өнөрүн сүйгөндөрдүн дагы баягы кулагына күмүш сырга буюрса, жаңы жылда театрга барып, балет искусствосуна, балет дүйнөсүнө бир баш багып келсеңиздер болот албетте, Асель Айдарованын катышуусунда. Маданиятка кызыккандар болсо, бул албетте сөзсүз түрдө жакшы жаңылык деп айтканга болот. Ал эми маданиятка тиешеси жок, балким маданиятка кызыгып жүргөн адамдар, телекөрүүчүлөр дагы болсо, келиңиздер чогуу ушул спектакль аркылуу өзүбүздүн бир жакшы ойлорубузду же өзүбүздүн ичиндеги чечилбей жаткан бир көйгөйлөрдү балким ушул жерден чечип чыгатырсыз. Улуу Кралыч айткандай, мамлекеттин деңгээлин билгиң келсе, анын маданиятын изилдеп көр дегендей эле, келиңиздер өзүбүздүн мекенибизди, өзүбүздүн келечегибиз өзүбүздүн колубузда, андыктан бысмылла дегенде эле маданияттан башташ керек. Асель Айдарова биздин студиябыздын таңкы коногу болду. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Буюрса, мындан дагы чоң наамдарга ээ болуп, чоң бийиктиктерди, ийгиликтерди багындырыңыз. Рахмат. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Прима балерина жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асель Айдарова бизде конокто болду.